Салам достор, бүгінгі чыгарылышыбызда зомбилер аралашқан кино болмокчу. Кино башталардан алдын сиздерге бир аз оюн кылууну туура көрдүк. Тактап айтканда, азыр сиздерге тартуулай турган кинонун аты жөнүн, орусчасын ким билген болсо, комментарийге калтырып кетиңиз. Кимде ким алачкадан болуп тапса, ага биз 100 сомдук бирдик салып беребиз. Бир смске 100 сомдук бирдик аябай сон болса керек, Анда эмесе биз кинобузду баштадык. Кинонун башында бир пол жуучу бала түнкү сменде кулагына наушник салып, TikTok жиндилеринде эле маймылдан 5 беттер болуп бийлеп жаткан лабораторияда кызмат кылып жаткан докторду көрөт. Ал жака кирип бат эле жууп чыгам десе, доктор да суу ичкени чыгып кетет. Ошол учурдан пайдаланып, лабораторияда жаткан бейтапка барып колдун кармаганда аппарат иштебей калат. Анан алгачкы жардам деп жүрөгүн соктурууга аракет кылып, жатып көкүрөгүн жарып салат. Бейтап дароо тура калып, пол жуучу адамды кыйнап тиштеп ага вирусту жуктурат. А пол жуугуч эшикти ачып чыгып, докторду тиштеп вирусту кенен жаят. Кезектеги кадрда скаут болууну каалаган жаш бала курска келет, бирок курска жакпагандыктан ал да кетип калат. А скаут уюштуруучулардын башчысы жаштарга маанайда чөктүрбөө үчүн аларга жылуу сөз айтып мотивация берет. Бул күнү бир жаш скауттун званиясы ашканы тууралуу маек болуп, аны кечинде токой ичинде медалын берүүгө макулдашып жөнөп кетишет. Жолдо машинада эки скаут кыздар тууралуу сүйлөшүп бара жатып, бир боону уруп өлтүрүп салат. Бирөөсү дароо TikTok үчүн сүрөткө түшүп алат. А бир аз убакыт өтүп, дагы жолдо тааныш адамдары келип, скауттарды шылдыңдап кетет. А Бен менен эжеси бугуну караса, бугу жолдо жок экен. Досу болсо бүтүрүүчүлөрдүн кечесин чакыргандыгы үчүн аябай кубанып, оолдоп алат да даярдыкты баштап салат. Келерки кадрда скауттар агайы токойдо баратып, биринчи вирус жуктурган доктордун аты жазылган кагазды таап алат. Ошол учурда ага жанагы бугу чабуул кылат, бирок аны тренер өлтүрүп салат. Артынан жанагы доктор чабуул жасап, аны да зомбиге айлантып салат. А жаш скаут тиги жакта спирт ичимдигин ичүү үчүн магазинге барса, аларга бир кыз блогу менен пиво сатып алып берет да кетип калат. Аягында 3 жаш скаут токойдо өздөрүнө эс алуучу жай дайындашат. Кеч да кирет, бирок жанагы скаут агайы жок. Бен жана досту түнкү клубка кетсе, Оги аларга таарынып калат. Оги ошол скауттардын бири, бүгүнкү звания алуучу жигит болот. Бирок түнкү клубда дагы зомбилер эбак эле ээлеп алышкан экен. Ал жактан скауттарды жанагы ичимдик алып берген кыз куткарып калат. Эшикке чыкканда аларды зомбилер кууп жөнөйт. Машина менен качып бара жатса дөңгөлөк чыгып кетет. Эптеп машинага дөңгөлөктү кошуп качууга үлгүрүп калышат. Ал эми 3-чү скаут Оги үйүндө жүрсө, ага скаут агайы келет. Албетте аны зомби болгонун биринчи Оги билбейт. Бирок аягында аны өрттөп кутулуп калат. А тиги жакта Картер, Бен жана кыз үчөө милициялар бөлүмүнө кирип, ал жактагы зомбилерди тазалайт. Ошого карабай, сырттагы эшикти зомбилер бузуп, ичкери кирүүгө үлгүрүшөт. А 3 баатырыбыз милиция торчосуна кирип кутулуп калат. Оги болсо скауттарды куткарам деп милиция канага келсе, араң алып жаткан күлүштү тешикке түшүрүп салат. Бирок күлүштү дароо алып, аларды куткарып эшикке качып чыгышат. Жолдо баратканда дагы бир зомби алдынан чыкса, аны менен бирге дуэтирдашып, бардыгы билеп баштайт. Бир убакытта артынан аскер келип, зомбини өлтүрүп аларды алып кетет. Машинада баратып вирус кайдан чыкканын айтып берет. А балдар жарым жолдо шерине болуп жаткан дарек башка экенин билип, бири-бирин урушуп жатканда, машинадагы аскер кызга асыла баштайт. Себеби ал да зомбиге колун тиштетип алган экен. А рацияда эвакуация бүткөнүн, зомби баскан шаарды бомбалап салууга уруксаат берет. А балдар кыйкырып айткан сөзүн укпай да коюшат. Ошентип шерине болуп жаткан жердеги окуучуларды куткарууга 3 скаут жөнөп кетишет. Ал үчүн биринчи шерине кимдин үйүндө болуп жатканын билиш үчүн Картердин эжесинин күндүлүгүн табыш керек эле. Ал жакта скаут деген ушундай экен. Өзүнүн жанын ойлобой, өзгөнү куткарууга ашыгат экен. Бизде кандай билбедим достор. Картердин үйүнө барып, алар күндөлүк издеп башташты. Оги менен Картер башка бөлмөгө карап жатканда, Картерге чоң эне зомби чабуул жасап, аны тиштеп алат. Эптеп чоң энени терезеден башын үзүп салса, башка зомбилер да келип калат. Бир комнатага кирип калышканда, терезе астындагы батутка секирип калуудан башка арга калбай калат. Алгач Картер анан кыз секирип өтүп кетет. 3-Оги секиргенде батутта секирип туруп калат.
семиз болсаң дагы ушул экен да. Ошол учурда дагы бир зомбини тынчытууга жетише алат. Бен болсо жанагы изеп жаткан күндөлүктү таап алып, терезеде кача албай калганда кыз зомбилерди чалгытат да Бенге жардам берип качып калышат. Бир үйгө кирип текшерип жатып, о кийген мышык зомби асылып алса, аны да кыз куткарат. Бул да эмне болуп кетти? Кыз айкалдын урпагындай го чиркен. Көрсө ал үйдө бир эле эмес, толтура мышык зомби бар экен. Эптеп гараждагы машинага жетип келип, жолго чыкса, ага скаут турган эле. Бен аны сүзүп аңтарып кетет. Скауттар болсо шеринедеги окуучуларды куткарууга дагы деле ашыгып жүрөт. Кызды кетирип жиберип, 3 скаут өз милдетин аткарууну башташты. Алгач магазинге барып куралданып алышат. Шеринеде болсо бир зомби кирип баарын тиштеп вирусту жуктурат. Ал жерде дагы 3 скаут баатырлар жетип келишип, зомбилерди өлтүрүү шоу өтөт. Зомбилер көп болгонуна байланыштуу алар качууга мажбур болушат. Акыр аягында бир комнатага такалып, эч жака кача албай калышканда, Оги жанындагы бомбаны алып чыгып, же өзүбүздү өлтүрөбүз, же буларга жем болобуз деп айтат. Бирок алардын зажигалкасы күйбөй коет. Ошол учурда жанагы кыз кайра келип аларды куткарат. Акыркы секундаларда Оги бомбаны күйгүзүп качууга жетишет да зомбилерди жардырып салат. Эми кутулдук деп турса, жанагы скаут агай кайра пайда болот. Эми аны эмне менен өлтүрөбүз деп турганда, кайдан жайдан билинбей бир бомба түшүп, скаут агайды жарылып кетет. Эми өлсө керек, дагы билбедим. Ошентип аркасынан аскерлер келип баатырларды куткарып кетишет. Анан Бен өз сүйгөнүнө сүйүүсүн арнайт да, кино мына ошол жерден соңуна чыгат. Достор, чындыгында бул кинодо зомбилерди оңой эле өлтүрө беришет экен. Анан жада калса, жанагы чоң эне зомби Картерди тиштеп алды эле. Бирок Картер зомбиге айланбай калды. Кантип эле деген суроо келет. Же скауттар зомбиге айланбайт беген? Бул суроого албетте жоопту режиссерден сурагандан башка айлабыз жок. Анда кийинки видеодо амандашканча саламатта болуңуздар достор. Баса биздин кызматты баалашты унутпаңыздар. Бизден кино айтмай, сизден лайктамай. Бүттү.